Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ата энеси баласына кызына жакшы нерсени каалайт. Эч качан жаман нерсени каалабайт. Бирок ата энесинин дүнүйө таанымы, өзүнчө дүнүйө таанымы дагы бар да. Өзүнүн баягы өзүнүн түшүнгөн бир эмнеси бар, аянтчасы бар. Баласынын дүнүйө таанымы башкача болушу мүмкүн, дагы кеңирээк болушу мүмкүн. Ана ошол жерде ата энеси мажбурлоочу болбош керек. Себеп дегенде бул жанда, жүрөктө каалоо деген нерсе бар. İçki dünyö деген нерсе бар. Ошон үчүн мажбурлап туруп баласын кайсы бир кызга үйлөнтүрө албайт. Андай болбойт шариатта. Ата эне кызын дагы мажбурлап туруп бирөөгүнүн никесине байлап кое албайт. Жок андай, укугу жок андай нерсе. Бир эле милдети бар, бир эле ошол милдети бар, жардам бериш керек. Анан аталык, энелик, тажрыйбанын негизиндеги болгон насаатын бериш керек. Себеби сен чоң эле жолдон басып өттүң. Билейсиң, моундай жакшы калып барбайт экен. Кызым, бул сага ылайыктуу эмес. Улум, бул бизге ылайыктуу эмес. Ооба. Бирок моундай кээ бирөөлөрдүн ата энелери сыяктуу мажбурлатып турмушка берип коет. Мажбурлатып үйлөнтүрүп коет. Анан баласы баштайт. Бир нерсе болсо эле, эмне мен алдым, мен өзүңөр алып келдиңер, өзүңөр чыдагыла деген сөздөрдү сүйлөйт ана. Бар ошондойлор, аз эмес. Эми маселе ошо. Идеалдуу маселе эмне? Үй бүлө курууда бала чакасы үй бүлө куруп жаткан учурда ата энеси насаатчы болуш керек. Бирок балам, сен канчалык насаат бергенден кийин, айткан сөзүңдү айткандан кийин, балаң сени баары бир насаатыңды угуп туруп, бирок өзүнүн жүрөгү бир жерге тартып чечим чыгарган болсо, ата, эне ыраазы болуш керексиң. Ыраазы болосуң. Кабыл кылууга милдеттүү болосуң. Кабыл кыласың. Кызыңдай жакшы көрөсүң. Кызыңдай мамиле кыласың. Ооба.